Нурлан Мотуев анын кара дубасы ишке ашып, эки мэрдин кызматынан кеткенин айтат. Кара дуба окудум десем ишенбедиңер эле. 2 жылда 2 мэр кетти. Баягы соода точкамды бузуп жатканда бири мэр, экинчиси аппарат башчысы болчуда. Ошондо Азиз Сурахматов, Балбак Түлөбаев экөөнө тең кара дуба окудум десем көбү ишенишкен эмес. Мындан 2 жыл мурда февралда болчу. Андан мурда Атамбаев, Албек, Сапар, Сегизбаев жана башка көпкөндөр али кырсыкта элек кездеринде бул душмандарыма терс дуба окудум, жакында пачактары чыгат дегенимди интернет архивдери калпайттырбайт деди. Жылдызхан Жолдошова, Бишкек шаары сенин менин сүйүктүү көрүктүү шаарыбыз. Келгиле Нариман Түлеевди колдоп алалы. Биз шаардыктар Нариман Түлеевдин кадырын баалабадык деп экс-депутат Жылдыз Жолдошова социалдык баракчасына жазып чыкты. Калуу сөзүмө айтууга убакыт келди окшойт. Бишкек шаарынын мэри, керек болсо премьер-министрден дагы күчтүү инсан болуш керек. Нариман Түлеев мэр болуп турганда мурунку бийлик кандай гана жалган жалалар менен Түлеевдин мүлктөрүн рейдерлик жасашып тартуу алуу менен чектелбек. Мыйзамсыз камаган, аны баарыбыз билебиз. Ал спонсорлордун эсебинен Южный магистраль, Бөкөнбаев көчөлөрүн асфальттаган, Сүйүү паркы, көптөгөн скверлер оңдолуп, Ала Тоо аянты калууна келген. Шаар таптаза болуп, кулпунуп, түрдүү гүлдөргө оролгон. Азыркы салынган, ошондой эле салынып жаткан парктар Түлеевдин идеялары, пландары эле. Эгерде Бишкек мэрин шаардыктар өздөрү шайлай турган болсо, Нариман Түлеев мэр болмок. Ошондуктан быйылкы жылдын Бишкек шаардык кеңешине катышууңузду суранам. Урматтуу Нариман Ташбулотович, биз сизди баарыбыз колдойбуз. Себеби Бишкек шаары республикабыздын борбору. Бишкек шаары сенин, менин сүйүктүү көрүктүү шаарыбыз. Келгиле Нариман Түлеевди колдоп алалы дейт Жолдошова өз сөзүндө. Булак Назар Ньюс KG. Жөө келдим, Бишкек шаарына мэр болом деген дагы бирөө чыкты. 9 февралда Бишкек шаарына мэр болуп Эрмек Нургазиев тайындалганы кабарланып, бирок арадан 4 саат өтпөй анын кызматтан кеткени желдей тараган. Ал эми Бишкек мэриясынын астына мэр болууга татыктуумун деген Анарбек Катаганов мэриянын алдынан түз эфирге чыкты. Мен кечээ эле шаарды кантип өнүктүрөбүз деген оюмду өзүмдүн социалдык тармактагы баракчама жазгам. Бүгүн Балбак Түлөбаев кызматынан кетти. Менин бир топ долбоорлорум бар. Ал эң арзан долбоорлор. Эмнегедир мэрия долбоорлорумду кабыл албай жатат. Мен мэр болуп келсем, ачык айтып коеюн, жол кире көтөрүлөт. Бирок маршруттук таксилерге көзөмөл күчөтүлүп, алардын санын көбөйтөбүз деди ал. Мындан тышкары, ал мэрияга чейин жөө келгенин айтып, мэр болууга талапкерлер менен дебатка чыгууга даяр экенин айтты. Булак Акмедиа KG. Таласта мектеп директору коррупцияга айыпталып кармалды. Талас областындагы орто мектептердин биринин директору тарабынан каражатты максатсыз пайдалануу боюнча коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлайт. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан билим берүү чөйрөсүндөгү туруктуу коррупциялык көрүнүштөрдү жок кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Талас районундагы орто мектептин директору тарабынан мугалимдердин эмгек акысынын бир бөлүгүн мыйзамсыз пайдалануу фактысы аныкталды. 2021 жылдын 2 февралында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында Талас районундагы орто мектептин директору кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ушул мектептин кызматкерлеринен акча алып, жумуштан кетиребиз деп коркуткандыгы аныкталды. Мындан тышкары аталган мектептин директорунун иш бөлмөсүнүн тинтүү учурунда аталган билим берүү мекемесинин мугалимдерине жана техникалык кызматкерлерине эмгек акыны эсептөө үчүн мезгил менен акча каражатын алып турган 9 банк картасы табылып алынды. Жогорудагы факты кылмыш жаза кодексинин 320-беренеси менен кылмыштын белгилери боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралар улантылууда. Булак Коом пресс. Зомбулукка кабылганы айтылган 25 жаштагы кыз боюнча кандай чечим кабыл алынды? Жалал Абад облусунун Тогуз-Торо районунда Тайата менен Тайэнес тарабынан зордук зомбулукка кабылганы айтылып жаткан кыз Бишкек шаарындагы кризистик борборлордун бирине которулат. Бул тууралуу Тогуз-Торо райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Чолпоной Кеңешова билдирди. Анын айтымында коомчулуктун көңүлүн бурган 25 жаштагы кыз Тогуз-Торо районунда кризистик борбор жоктугуна байланыштуу аймактык ооруканага жайгаштырылган. Бул кыз буга чейин деле башкармалыктын тизмесинде болчу. Биздин СОС кызматкер жумасына бир жолу барып,
социалдык кызматтын түрүн көрсөтүп келген. Бул үй бүлөнү ызы чуусу жок, тынч жашоо сүргөн үй бүлө катары билчүбүз. Эч кандай агрессивдүү үй бүлөлөрдүн катарына кирчү эмес. Кызды 3 жаштан бери багып келе жаткан тайенеси боорукер эле аял болчу. Биз барганда алдыңа кетейин деп эле мамиле жасачу. Тайенеси небересинин кетем дегенине ачуусу келип чыдабай жасап алган мамилесине өкүнүп жатканын айтууда. Үйүндөгү келини да буга чейин эч кандай уруп токмоктоо болбогонун айтууда. Биз министрликтин өкүлдөрү менен сүйлөшүп жатабыз. Кыз Бишкектеги кризистик борборго которулат. Бизде кризистик борбор жоктугуна байланыштуу. Коопсуздук үчүн анан бир сыйра психологиялык жардам берүү үчүн ооруканага жайгаштырганбыз. Бир тууган агасы жактоочусу менен райондо экен. Эми сүйлөшөбүз. Күтүп жатабыз, деди Чолпонай Кеңешова. Булак турмуш KG. Анжелика Айыманы Сауырбайке бутуна тургузду. Өзүм отуруп калдым. Ырчы Анжеликанын кызы Айыма операциядан кийин бутуна турду. Бул тууралуу ырчы жеке Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында ортопед Сабырбек Жумабековдун жардамы менен кызы бутка турганын белгилеп, өзүнө отурууга мүмкүн болуп калганын айтты. Булак Аргумент KG.